Бардыгыбыз эле супер өнөрү бар адамдарды биз көгүлтүр экрандын алдынан көрүп калабыз. Телевизорлордон же болбосо жөнөкөй эле смартфонуңуздан көрөсүз. Ошондой адамдардын чыныгы өмүрдө бар экендигин билесизби? Биз сиздерге бүгүн ошондой адамдарды тартууламакчыбыз. Вольт, канчалаган вольтко туруштук берген адамдар, ошондой эле көзү менен сүрөт тарткан адамдарды. Мындай адамдар чыныгы жашоодо бар. Аны эмесе видеого лайкты басыңыз жана абдан туура жазылган биздин жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроочону сөзсүз түрдө басып коюңуздар. Ал эми бул видеороликтин таралышына сиздердин саламыңыздар абдан чоң. Видеону тамаша кылсаңыздар болот. Бул жигитти көп адамдар кытайлык Халк деп аташкан. Анын чын аты Жан Чизу. Интернетте тараган видеодон кийин ал аябай катуу таанымалдуулукка ээ болду. Алаканы менен кирпичтерди оңой сындырган бул жигит көргөн адамдарды таң калтырбай койбойт. Кирпич таштан бөлөк дуриан аттуу тикенек жемишти кандай сындырып жаткандыгына бир караңызчы. Катуу удары менен экиге бөлүп таштады. Ал даракты сындырып калың темир күлүштү майыштырып салат. Жада калса бир кол менен отжимание жасайт. Ушундан кийин бул кытайлык азаматты карапайым адам деп айтуу кыйын. 29 жаштагы Гранат Ляндерс эң өзгөчө сүрөтчү. Анткени ал сүрөттү колу менен эмес, көзү менен тартат. Ооба, сиз эч кандай туура эмес уккан жоксуз. Сүрөтчү Гранат Ляндерс алгачкы көзү менен тарткан сүрөтүн 14 жашында тарткан. Азыр белгилүү сүрөтчү. Алдын боёгондо мурду менен тартып алат. Кийин көзүнүн тешиги менен аткылап кагазга түшүрүп баштайт. Ушундай өзгөчө тартылган сүрөттү сатууга коет. Анын ар бир өзгөчө тартылган сүрөтү кымбатка бааланат экен. Мисалы, анын 2019 жылы тартылган бир сүрөтү $5000 бааланган. Жигиттин айтуусу боюнча, бул өнөр Кудайдын берген белеги. Ал көзү менен тарткан сүрөттүн алгачкы көргөн достору таң калыптыр. Ушундай өнөрү бар адамдарды тизмебизге кантип кошпойсуң? Менимче ушундай адам миллиардтан бир чыгар. Биба Струя. Бул адамдын аты да өзү да өзгөчө. Патрик адам деп аталып кеткен. Бул адамды ток эч качан урбайт. Ал өзүнө миңдеген вольттогу токту өткөрө алат. Ток менен бир канча трюктарды жасайт. Мисалы, мына жерде бул адам өзүнө 20.000 вольттогу токту өткөрүп жатат. Учундагы тогу бар денеге тийген темирдин өзү жанып кетүүдө. Ал эми адам кандай чыдап тургандыгы белгисиз. Бул жерде рекордчуну бир канча жолу ток сокту. Бирок ага эч нерсе болгон жок. Карапайым адам болгондо сөзсүз түрдө ооруканага түшөт болчу. Ал эми бул адам тескерисинче денесинен өткөн токтун аркасында тили менен лампочканы жакты. Жотерач. Көпчүлүгүбүз Джеки Чандын фильмдерин көп жолу көргөн чыгарбыз. Ушул жердеги трюктарды биринчи дубль менен түшүрөт. Бул адам табигый жөргөмүш адам. Анын эч кандай коопсуз жарга кантип чыгып жатканына бир караңыз. Ал бир канча рекорд ээси. Өзүнүн туулган жери Индияда. Бул адамды жөргөмүш адам деп аташат. Көпчүлүк адамдар бийиктиктен коркуп жатса, бул адамда бийиктиктен коркуу сезими эч качан жок. Кристина Зината Дайвер. Бул аял Багам аралында акулалардын коркчусу. Ал акуладан эч качан коркпойт. Жырткыч акулалардын өзү бул аялга ишенимин билдирет экен. Кристинанын өзү 1994 жылы алгачкы жолу даярдыктан өтүүгө келген. Ошол убакыттан баштап бул жумуш ага катуу жагып калыптыр. Азыркыга чейин акулалар анын өмүрүнүн бир бөлүгү. Акулаларды көрбөсөм көңүлүм көтөрүлбөйт дейт Кристинанын өзү. Хоин Хуе. Малазиялык бул адам кокосту бир бармагы менен жаруу боюнча дүйнөлүк рекордду орноткон. 2011 жылы Италиянын Милан шаарында өткөн жарышта дүйнөнүн биринчилигин жеңип алган. Мисалы, мына жерде рекордчу 4 бирдей кокосту 12 секундда тешип үлгүргөн. Рекордду орноткондон кийин ал көз жашын агызып жибериптир. Өзүнүн айтуусу боюнча Хоин Хуе бул жетишкендикке бир канча жыл даярданган. Эмгегим текке кетпеди дейт рекордчу. Аманди Синг. 28 жаштагы индиялык бул жигит 50дөн ашык рекордду мойнундагы кара күчү менен бузган көрүнөт. Анын ичинде мындай кооптуу рекорд да бар.
Кол менен 50 бөтөлкөнү 20 секундда сындыруу ага оңой жумуш. Оор болгон мотоциклди көтөрүү ал үчүн маселе эмес. Анткени ал жеңил унаанын алдында да калып көргөн. Индиялык темир ат алып кеткен бул адам чынында темир адам сыяктуу, анткени ага азыркы күнгө чейин тең келген эч ким жок. Мына сиздерге ушул адамдар жакты деп ойлоймун. Албетте жакса лайк басып, бул видео роликти досторуңуздарга таратып коюңуздар. Ошондой эле биз ар дайым сиздерге ушундай кызыктуу видеолорду тартуулай бермекчибиз. Биздин каналга жазылып, туура жазылуучулардын катарына кошулуңуз. Кантип десеңиз, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагында коңгурочону унутпастан бассаңыз, эң туура жазылуучулардын катарына кошуласыз. Сак саламатта кийинки көрсөтүүбүздөн амандашканча калыңыздар.